Men atqa uçpasam da meyli aylığı bara berem, bирок мен мектепке барам деп Жумадылбай атасы айтканда окуйсун дегендечи. Экинчisi ишкердүүлүктө айыз айткандай өжөлдүү, үчүнчүсү үй бүлөдөгү диалог. Атасынын эки аялы бар. Бирок эч качан балдар билген жок, булар бири-бирине күндөш экен. Булар ынтымакта жашап өттү да, диалогдун бир түрү. Ошон үчүн бул илгертен келген ушул ортоңку ушундай бир үч чечим бар экен да. А негизинде балдар ар бир адам, ар силер отурган ар бириңер жараткан боласыңар. Ар бириңер шыгыңар бар, жараткан бардыгыңар таланттуу жараткан. Бирок ошо шыкты кантип атыш керек? Эркин чөйрөдө ата менен эненин мээримине толгон баладан жараткан чыгат экен да. Эркин ойлонуу эркиндиги, пикир айтуу эркиндиги жана изилдөө эркиндиги болгондо. Эгер силер ар бириңер ошондой ата эненин мээримине толуп, ушул үч эркиндикти сактай алсаңар, силерден дагы Табылды байкеде, Жумады байкеде жараткан ачылышы мүмкүн. Мына ушул китепте көрсөтүлгөн бардыгы болгондо дагы ачык жазылып жөнөкөй тил менен адамдарды кантип калыптанат? Адам калыптанганда да үч нерсе керек дейт. Үч нерсе таасир берет. Бул биринчи адамдын үй бүлөсү, экинчи чөйрөсү, үчүнчүсү эрки. Эгер силер өзүңөрдүн эркиңерди тарбиялай алсаңар, ошондо силерде өжөлүк болот да. Өжөлүк өзүнөн өзү келбейт да. Мына жакында мына Куштарбек Кимсанов агай эрк тарбиясы деген китеп чыгарды, биринчи жолу кыргызча окусаңар, эрк тарбиясы өтө кыйын, бирок эгер тарбиялап алсаңар, силер тоонон көрөсүңөр. Ошон үчүн бул жерде ошол китепте ошол ата эненин, атанын, атасынын баласына ар дайым жакшы мамиле кылып, урушпай, кучактап, мээрим менен чоңойткан нерсеси көрүнгөн да. Ал Роза Айтматова дагы айтып бергенде, Төрөкул Айтматовда балдар эч качан урушкан эмес депчи. Кандай болсо да балдарды сүйүү менен сүйүү мээрим менен толуп, ошону толуп алган бала стрессовый ситуациядан өтө оңой өтөт экен да, кичинесинен баштапчы. Ошон үчүн мына силер мына өзүңөр деле келечекте буюрса бала чакалуу болсуңар, силер да баарыңар чоңойдуңар, окууну бүтүп атасыңар, аны айтып атасыңар дейм, ата энем чоңойтту мени, ушул өлкөдө чоңойтту, мен Кыргызстан жараны болуп чоңойттумун, үй бүлөмө ата энем эмне кайтарым кылам? Коомго эмне кайтарым кылам? Менен эмне пайда болот дегенде, ушунун үстүнөн изилдеп иштесеңер жакшы болот. Бул китепте ошол бардыгы бар, эркиндик темасы. Эркин чөйрөдө чоңойгон бала, ошо баланын шыгы ачылат экен. Эгер үй бүлөдө эркин чөйрө болуп, ошо баланын үнүн угуп, баланы басынтпай, ар дайым баланын үнү менен эсептешип, балага мээрим берип, кучактап, балам, сенин колуңан келет, сен күчтүүсүң, сага ишенем деген ишеним болсо, бала ачылат экен да. Ошон үчүн ушул нерселер ушу китепте жөнөкөй жалпак тил менен берилип атат. Кыргыз тилде мен бүгүн эртең менен окуп бүттүм, акыркы 70 кетим. Өзүм ойлонуп жүргөн нерселерди көбүн ушу китептен таптым да. Практикалык жүзүндө. Обычно көп китептерде баягы чоң бестселлерде теория жазылат, а бул жерде Жумады байке ошо практика жүзүндө көрсөтүп коюптур да. Дагы бир нерсе, биздин улуттук баалуулуктарыбыздагы баягы туугандар ортосундагы сезим. Биз мактанабыз го кыргыздардын улуттук баалуулуктарыбыз, салтыбыз деп. Бул эң чоң нерсе, анткени чындап ошол тууганым деп бири-бири менен ынтымакта жашап, ынтымакта иштеп, чогуу эч кандай конфликт болбой, ошол ишти чоң чыгаруу бул деле чоң нерсе да. Анткени туугандарда барган үй бүлөлүү болот, аял алат, бала чакалуу болот, конфликттер көбөйөт, бирок ошого жеткирбей, ошол толук Шора компаниясын Кыргызстандын деңгээлине эмес, Орто Азиянын деңгээлине чыгарып, атыбыз каяка барсак биз Шора менен Чуңкурчак, Супара, ошол Кара булак менен мактанабыз. Конокторго ким келсе дагы ошол жака алып барабыз. Мен бир жолу депутат болуп турганда жогорку кеңеште бизде Евросоюз Кыргызстан деген парламент депутат комитет бар болчу. Анан ошону отурумун Кыргызстанда өткөрүп калдым. Евросоюз депутаттары келди, биз Чуңкурчак алып барып сыйладык. Ошол жерде Швециядан келген депутат таң калды да. Швейцариянын деңгээлиндеги нерселерде бар экен, эмне үчүн биз билбейбиз? Мен үй бүлөм менен келип ушул жерге эс алып кетем депчи. Эл аралык деңгээлде жооп бере турган нерсе кылабыз Кыргызстанда. Ошон үчүн жаратмандар негизин илгертен баштап жаратмандар коомду алдыга сүргөн ошол акылдуу жаратмандар болот. Президенттер, эл башкаргандар эмес, ошо элдин ичинен чыккан, өзүнүн күчүнү, билими, өзүнүн интеллекти менен чоңоюп, бири ушул ийгиликке жеткендер. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда аз, анткени эмне үчүн? Анткени биз 70 жыл Советтер Союзунун алдында, империянын алдында калып кеттик. Колониалдык системада жашадык, грубо айтканда. А бул китепте ошону да көрсөтүп атат. Советтер Союзунда адамга болгон мамиле. Негизи өлүккөн коомдо, өлкөлөрдө борбордо адам турат. Бардыгы адам үчүн кызмат кылат. Бардык кызматтар, мамлекеттик ишкерлер, бардык нерсе адам үчүн болуш керек. А биз Советтер Союзунда андай болгон эмес, бийлик үчүн, партия үчүн болгон. Ошону Жумады байке чет өлкөгө барганда ошо көргөн өлкөлөрүнөн салыштырып, жөнөкөй мисал менен көрсөтүп коюп атат да. Түндүк Корея менен Түштүк Корея.
Bir өлkө өнүгүп дүйнөдө эң алдыңкы илим билимдин эң алдыңкы жетине жетип адамдар өтө бактылуу жашап атат. Экинчи өлкөдө тамак жок, ачка калгандар бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өзүңөргө келечекте анализ кылыш үчүн биз азыр кайсы жерде турабыз, Кыргызстан кайсы жерде, келечекте биз каяка барышыбыз керек, бизде ошол жолго барыш үчүн кандай жол менен барыш керек деген нерсени таба аласыңар да. Ошо мен китепти баарыңарга сунуштайт элем. Буюрса бул китептин дагы уланысын күтөбүз. Жумадылбай аке, чоң рахмат сизге. Ийгиликтер болсун. Китепти баарыңар окуганга сунуштап кетем.